Аскердик түзүмдөрдү, күчтү бардыгын уйткузуп болгон жарандар түзөт. Кыргызстанда сиздер билгендей 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте, бир түндүктүн астында. Бирок аскердик кызмат өтөөгө келгенде 90%-нан ашыгы жалаң гана кыргызы, улуту кыргыз болгон инсандар өтөт экен. Мен элбет элем бардыгыбыз Кыргызстанда жашагандан кийин, Кыргызстанда туулгандан кийин, киндик каныбыз Кыргызстанда тамгандан кийин бардыгыбыз милдеттүүбүз. Мекенибизди коргогонго, милдеттүү түрдө мөөнөтүнө жараша аскердик кызмат өтөөгө. Себеп мекенибиз, мамлекетибиз эгемендүү Кыргызстан бир. Бул деген сөз, урматтуу агайын туугандар, улутчулдук маселени көтөрүү эмес, болгону теңдик, укуктарыбыз менен кошо жоопкерчилигибизди дагы билейли деген. Уважаемые коллеги, мне бы нисколько не хотелось придерживаться той позиции, которая является исключительно неправильной. Я всегда придерживаюсь мнения, что не должно быть никакого деления ни по расовому, ни по религиозному, ни по этническому характеру. Все люди равны, созданы Богом и обладают одинаковыми правами и обязанностями. Со времен обретения независимости и до советское время все национальности, которые проживают на территории Кыргызской Республики, всегда проживали в мире, в согласии и в доброте. И я склонен считать, что мы от этого никуда не денемся. Так будет всегда. Но именно в таких вопросах, когда нужно отдать долг защите Родине, я склонен считать, что помимо прав у нас также должны быть обязанности. Чоң рахмат, урматтуу туугандар.